You have one shot on stage, what you got to play. Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out, can't shut my mouth, till the smoke clears out, and my high harass. I'ma rip this shit till my bones collapse, till the roof comes off, till the lights. Assalamu alaikum dostlar. Bugün biz менен конокто дагы ушул сүрөттөгү жигит Арген Чыракбаев. Арген, assalamu alaikum. Алейкум. Кандайсың? Жакшы, рахмат. Денсаулыктар, үйдөгүлөр, жумуштар. Шүгүр, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы. Арген, сени менен бүгүн биз бир кыскача эмес, кененирээк интервью кылайлы деп чечтик. Ушул азыркы спорттогу жетишкендиктериң тууралуу жана кайсыл жактан болосуң, кантип спортко келгенсиң, ушулар тууралуу. Анан эң эле биринчиси болсун, бул биринчи суроо, өзүң жөнүндө айтып бер. Кайсыл жердин тукумусуң, кайсыл жерде туулдуң, канча жылкысың, үй бүлөдө канча бир туугансың, ошолорду айтып берсең. Мен Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Ичкес айылынан болом. 1999 жылы жарык дүйнөгө келгем. Үй бүлөдө эң чоңумун. Менден кийин бир иним, эки карындашым бар. Ошол балалык чагым Ичкес айылында өткөн. Өзгөн шаарында. Өзгөн шаарында, Ичкес айылда. Ошол жакта окууну бүткөм. Андан кийин спортко болгон кадамдарым ошо айылдан башталган. Айылда биздин тренер бар эле. Биздин залга Кайсыл спорт түрү менен? Кикбокс менен, база кикбокс менен баштаганбыз. 3 айда тренировка кылып, андан кийин Москвага келип, Москвада окуткам калган. 2018-ден 2018 жылы. Ооба. Москвага келгенсиң. 2018 Москвага келгем. Ал моментте Төлөнов Мейманов Төлөн деген агайдын колуна тренировка алат элем. Черный пояс по карате болчу. Андан кийин ал шартка байланыштуу биз Москвага келдик. Андан кийин Ага чейин сен Төлөнов деген агайдын колунда Кыргызстанда Мейманов Төлөн деген колунда Кыргызстанда тренировка кыласың. Айылда, Ичкес айылда. Андан кийин 2018 Москвага келдиң. Ооба, жашоо шартка байланыштуу мен семьям ушул жакта болгон үчүн ушул жакка келдим. Бул жакта иштеп тренировка кылдым. Бул жакта тренерим Камалов Абай. Э 2018 баштаганбыз профессионалдык карьерабызды. ММАда. Андан кийин ага чейин любительский бойлордо боевой самбо. Айтсаң, Арген, любительский бойдо канча бой өткөрдүң? Мисалы, азыркы жаңы чыгып аткан жигиттер бар да, ошолор сурап калышат. Любительде канча бой өткөрүш керек, же болбосо, чтобы проф коруш үчүн, ошол жөнүндө өзүңдүн бир сунуштарыңдан, өзүңдүн башыңдан өткөн нерсени айтып берсең. Любительде бир жылдай уруштум. Биринчи боевой самбо, панкратион, любительский бойлор, Батыр башы гран-приде урушкам 61 килограммда. Алда любитель эле. Алда любительский, круговой болчу. Бир күндө 4 бой урушкан күндөрүбүз болгон. Бир жыл минимум көбүрөөк опыт алып, канчалык көп опыт алып туруп, любительскийден профко өтсө, жакшыраак болот да. Заменага чыкпаш керек. Бардык нерсе заменага чыгып, шашылып алып, ошондон шердок бузулат. Бул сенин азыркы чыгып аткан жигиттерге соношуң. Ооба. Анан любительскийде бул Батыр башы деп калдың. Батыр башы бул Москва шаарында өткөн турнир. Ооба. Любительский турнир болгон. Любительский гран-при болгон. Ошондон сен 61 килограммда чемпион болдуң. Ооба. Пояс менде. Пояс сенде. Защита кылдыңбы? Любительский каталсак. Түштүктүү. Андан кийинки суроо Арген. Профессиональный карьераны качан баштадың? Андан биринчи мына профессиональный карьерада кайсыл уюмда уруштуң? 2018
октябрда урушсам керек. Гагик Вартанян деген Колизейде урушкам. Анда биринчи треугольник менен жеңгем. Армениянын мушкерин. Армениянын, ооба. Экинчи боюбуз Питер шаарында болгон. Өзүнүн организацияда Wave клубунда Wave Pro Fight болгон 94. Тилекке каршы соперниктер алмашып, өзүнүн жедешке чыгып калган. Эмир деген балага. Алдан кийинки беттешим Аны да жеңгенсиң. Ооба. Биринчи раундда досрочно жеңгем. Кийинки беттешим FFC уюмунда өткөн, тажиктердин Тажикстандык организация. Фараму Санакбаров деген бала менен урушкам, тажик бала менен. Ал моментте экөөбүздүн 2-2-0 болчу, алда 2-0, менде 2-0. Анда биринчи раундда уткам. Досрочно. Ошону менен сен карьераңда 3-0 болду. 3-0 болду, ооба. Андан кийин карантин болуп кетти Москвада. 2020. Ооба, 2020 болуп калды уже. Убакыт өтүп. Андан кийин ошо азыр кайта өткөн Батырбашыда урушкам. Кайра? Гран-приде, ооба, ошол жерде урушуп. Андан кийинки турнир дагы Колизейде урушкам. Өзбекстандык байесмен Рамзидин Омонов. Азыр Андан кийинки сенин сапарың мен байкашымча AC Young Eagles'ка болду. Ооба, 4-0 болду. 4-0дан кийин, Ооба. AC Young Eagles'та биринчи беттешиңде мындай эстесек, биринчи беттешиң кайсыл мушкерге болду эле мындай? AC Young Eagles'ка мен кантип ошол лигага мындай попал болдуң, ошол жөнүндө айтып бер да. Бул жактан сборго кеткенбиз. 1,5 айга. Кайсыл жака? Чечняга, Грозныйга. Ал жакта сбордо элекпиз. Ошол жакта лиганын президенти менен сүйлөшүп, мага ал жакта тренер предлагать этип калды, Руслан Барсанов деген ал Ахматтын тренери, Ахмат деген клуб бар ал жакта. Ошонун колунда тренировка кылып жүрүп, ошол предлагать этти, сен уже более уже чоңураак организацияга вызов ташташың керек депчи. Ошондон кийин идея келди, биз уже AC Young Eagles'та урушалы депчи. Кийин президент лиганын президенти менен сүйлөштүк. Лиганын президентиге кантип жолуктуң, ошону айтып берсең, мага интересно болду. Сен мага айтып бердиң. Кайсыл жерде күтүп турдуң ошол лиганын президенти Руслан Хамзаевди? Машинасынын астында күтүп тургам, ал парковкада элечи. Прям алардын офиси бар, ошол залдын жанында. Ошол жерде жолугуп калдык. Сен чыгып, анын машинасынын алдында күтүп турдуң ал кишини? Ооба, күтүп. Что мен билгем да, ошо анын машинасын билдим и ошо киши келет экенин билдим да. Мындай мечта болчу да. Кийин биз барып сүйлөшүп айттык, ушундай мен. Ал киши сени көрүп эмне деди? Эмне турасың менин машинамдын алдында деп мындай сурадыбы? Мен барып айтканда неме дейт? Мен ушундай Ничке Сайдан келгем, ушундай Кыргызстандан келгемин. Кыргызстандан келгемин. Азыр бордомун. Бул жакта сбордо жүрөм, что силердин лигаңарда урушкум келет деп ага оюмду түшүндүрдүм. Айтсам бизде ооба биз айтты, кыргызские бойцы, духовые бойцы деп жакшы бизге бир өзүнүн оюн айтты. Анан бизде бул лигада чемпион бар деди. Анын Кубаныч Абдисалам убагында чемпион болгон. Биз всегда рад деп биз аракет кылабыз, сени гран-приге жазганга аракет кылабыз дешти. Кийин убакыт өттү. 10 күн 20 күн калганда мага ошо Гумалат Исрапилов деген биринчи сопернигим AC Young Eagles'та 57 килограммда ближайший веске заменага предлагать этишти, ушу менен урушуп дальше контракт ал депчи. Ошондон кийин биз ошо сен ошондо заменага чыгып калдыңбы биринчиде? Биринчи бойго да получается заменага чыккам. Канча сроктун ичинде? 20 күн. 20 күндүн ичинде. Сопернигибиз опытный болчу, бирок ага карабастан биз ал моментте сбордо элек, жакшы формада элек. Достойный бой болгон, до конца урушканбыз. Мен оюмча ал бойду мен жеңгем. И после бойда айткам Гумалатка, что реванш кал десем, ал менен реванш калаган эмес. Ал сенден отказ берген. Отказ берген, ооба. До сих пор эле. Андан кийинки кадамыбыз уже
эми решение судьяга чейин барган да. Ал боюнча если решение судьяга чейин барса, то ал жактан жеңишти алып кетиш кыйыныраак. Ал мен үчүн эми мындай өзүмө поражение деп эсептебейм да. Ар ким ар кандай ойлойт. Андан кийинки боюң азыркы Имран Эдилгириев. Имран Эдилгириев. Ошого уруштуң. Ооба, ага уже заранее ачкан мага. Заранее бир ай мурун даярдангам. Тоже чечен улуттагы соперник болчу. Барып биринчи раундда утканбыз Ричард Лукча менен. Ошо. Андан кийинки сапарыбыз уже гран-при болчу. Гран-приге уже место жок эле. Убакыт өттү, где-то бир 10 күн, 15 күн калганда дагы. Эси Янки Иглстын гран-приси 61 килограммда. 61 килограммда, ооба. Ошого сен чыктың ошол. Кийин мага возможность беришти 15 күн калганда, что получается Ал дагы аябай короткий срокто. Короткий срок, ооба. 15 күн калганда мага менеджер жазды, ушундай. Сопернигиң Асфат Ахмадов. Ошол жигитке чыктың. Ооба. 15 күн калганда бизге ушундай предложение айтышты, ушундай замена, монча гонорар деп. Андан кийин Владислав Давлетов травмасы болуп чыга албай калды, ошондон ордуна сен чыгасың, кандай формадасың, даярсыңбы деди. Мен ыраазы болуп даяр болгом. Тренер менен сүйлөшүп, анын эртеси бойго барганбыз. Арген дагы бир эмеде суроо. Сенде ошондо сен Руслан Хамзаевга өзүң барсаң, андан матчмейкерлер менен өзүң байланышсаң, сенде менеджер жокпу эсе Янки Иглста? Менеджер бизге Марат ака жардам берет Кээде. А так официально сенде менеджер жок. Эсе Янки Иглста. Арген айтсаң, Асхаб менен беттешиңди көрдүк биз. Ал беттеште мындай айтканда жеңиш сен тарапта, менин көз карашым боюнча сен тарапта болгон. А сенин көз карашың боюнча бул беттеш кандай болду? Менин оюмча бул бойдо Асхат менен урушканда кичине скучныйраак кылып койду ал. Скучныйраак бой кылды. Беттешти. Ооба, беттешти. Борьба кылып, только жерде камап жатты. Стойкадан дагы бардык жактан мен аны урдум. Мен андан жеңилип калдым деп өзүм эсептебейм. Ошол бойдо мындай стойкада эмес, борьбада сени партер абалында кармап эле жатты. Кармап жатты. Эч кандай бир урон, мындай айтканда удар урган жок, очкого иштеген жок. Урон да келген жок, вообще эч нерсе болгон эмес, көзүм дагы көргөн эмес. Көп айтышат, борьбаң оңдо депчи. Мен борьбам ордунда эле. Просто мага стойкада урушкан жагат. Мен стойкада урушам дайым эле. Бардык эле боюмда. Асхаб менен да получается, что боюбуз решение судьяга чейин барды. Ошо насчет тейкдаун утуп кетти да, получается. Бир тейкдаун же болсо канча 2 тейкдаун болду. 2 тейкдаунтун эсебинде алга жеңишти берип коюшту деп ойлойсуң. Асхаб менен кийин бойдон кийин сүйлөштүңөрбү? Бул сенин победаң болбоду деп мындай кичине өзүң эмең оюңду айттыңбы ал жигитке? Ооба. Биз ал менен после бой сүйлөшкөнбүз. Ал айтат, брат, спасибо, сага чоң рахмат, что заменага чыгып, ушундай вручать этип бердиң. Бой көрсөткөнгө мен ыраазымын, экөөбүз урушпай эле коелу деп айткан. Андан кийин эч кандай видео деле киргизген эмес. Ошо Умалат Исрапилов деле, Асхат Ахмадов деле, ошо решениега чейин барган Есей Яниглстагы соперниктерим эч кандай видео киргизген эмес. Анткени алар өздөрү билишет жеңилгенин. Ооба, өздөрү билишет. Чынында таң алышат да, как спортсмен катары. Эми элдер деле көрдү бардыгы. Яркий моменттерин баа киргизип коет го. Андай нерселер жок да алардачы. Ошо. Кече жакында уже кичине перепалка болуп кетти немеде, Инстаграмда. Ал биздин кыргыз мушкерибиз ага вызов таштаптыр. Раджаб деген бала. Раджаб деген жигитибиз, Шайдуллаев. Ооба. Анан после этого ал мен ошо видеомду киргизип коюптур Инстаграмгачы. То есть немесине, историясына. Киргизгенден кийин мен ответ кылып, анда ага сүрөтүн киргизип, ошо именно анын мен лучший моменттерин киргизип, что наше дело еще не закончилось дегендей, биз дагы жолгобуз дегендей айттык. Биз айткандан кийин мага көп чечен балдар Инстаграмдан
ошо именно анын жазышты сага. Жазышып мага вызов ташташып, давай урушпайлы, я хочу драться достойным деп. Эми көбү жазышты, вызов ташташты. После этого биз Маулади менеджер менен сүйлөшүп, азыркы Амир Алиев менен келишим түздүк. Азыркы 25-июлда боло турган беттешиң Амир Алиев менен. Амир Алиев, ооба. Амир Алиев менен. Азыр Амир Алиевти кийинирээк сүйлөшөбүз. Азыркы мен сенин эмең боюнча сурайын дегем. Бизде бир жакшы уюм пайда болду. Ал уюм Кыргызстанда дагы жакшы өзүнүн эмелерин өткөрүп атат, турнирлерин. Азыркы жакында жазда дагы турнир өткөрөт экен. Ошол уюм Open FC. Ошол Open FC'де сен главный бойдо уруштуң да. Азыр сопернигиңдин атын мен унутам. Ошол жигит менен уруштуң. Ошол жигит менен уруштуң, анан себеби эмнегедир сенде бир настрой жок болду ошол бойдо. Анан тез эле жеңилүүгө эме болуп калдың, учурап калдың биринчи раундда. Ошол бойго эмне болду, кандай даярдык болду, эмне себеп жетпеди сага, ошол жөнүндө айтып берсең. Биринчи раунд Вячеслав Свиршов менен бойду Марат акай сүйлөшүп берген менеджер. Марат Бекмуратов. Ооба. Марат акайга уважение, ал кыргыз спорту үчүн көп салымдарды кошуп, кыргыз ММАсы үчүн мыкты инсан, кыскасы. Всегда уважаю. Анан насчет бойду айта турган болсок, Вячеслав Свиршов мен главный бой экенин башында билген эмеспиз. Сен билген эмессиң. Ооба, билген эмеспиз. Биз даярдыгыбыз Москвада болуп калды. Жакшы даярдык болгон эмес. Шартка байланыштуу бул жакта карантин болуп калыптыр. Москванын ичинде шарттын ичи карантин. Москвада карантин болуп, бардык залдар жабылып, даярдыгыбыз азыраак болуп калды бизде. Анан вестен кыйналып калдык, вес кууп. Андан дагы эми ал жака баргандан кийин дагы бир-эки причина болду, жакшы восстановление болбой калдык. Бойго 10 күн калганда биз Марат ака менен сүйлөшүп, бойду отказ кылганбыз. Отказ кылып, кайра бир-эки күндөн кийин кайра уже ал жакта полный карта чыгып калган үчүн кайра урушканга туура келди. Кайра биз өзүбүз кайра примат этип кайра уруштук. Эми бул ошол заменага чыккан, шашылгандарга сабак болсун дейм да, негизи да. Сен ошол нерсеге кичине мындай өкүнөсүң. Ооба. Конечно, өкүнөм болгон. Тем более главный бой вечера болсо, ал жерде сен бардык мекендештериң баары көрүшөт, айылдаштарың. Анан арген айтсаң, сен бул Open FC'деги главный беттешиңдеги бойду көрсөк, мындай рычаг алып бараткансың да, колуну кайрып алып бараткансың. Ошону эмнегедир тартпай да койдуңбу, же кандай болду? Эмнеге соперниктин же болсо веси оорлук кылып калдыбы, же кандай? Соперниктин весин көрбөдүк биз биринчиден. Когда взвешиванияда. Ошо взвешиванияда дагы кичине түшүнбөстүктөр болду. Салмакка түшүүдө дагы түшүнбөстүктөр болду. Түшүнбөстүктөр болуп кетти ал жерде. Организация менен. Анан бой боюнча настрой бузулуп кетти бизде. Настрой бузулуп, урушканга неме болбой калды да. Рычаг алып кетип аткан жерден мен коронный өзү рычаг тартам, коронкаларымча. Дагы бир-эки коронкалар бар, ошолор менен иштейм да. Дайыма. Сопернигибиз более опытный экен. Ошо жерде жатканда эле печень армат койду биринчи раундда эле. Удар күчтүүрөөк. Ал негизи боксер экен. Бокс жөнүндө. Анын спарринг партнерлору дагы мен билгенимче Петр Яндын спарринг партнеру Кайрат Нурмагамбетов. Ушундай жигит болсо керек. Ал тренери. Ал тренери болчу. Мындай айтканда соперник кичине күчтүүлөк кылды, анан бойго настрою сенде бузулду. Жок, андан эмес, ошо заменага чыгып, даярдык аз болуп калып, ошол себептен болду. Москвада карантин болду деп атасың. Москвада карантин болду. Ошол убакта сен кантип даярдандың? Вопрос сага. Залдар жабык. Жыргал Чумоновдун залы, биздин агабыз залы иштеп аткан ал моментте. Бирок эме түрдө, скрытый түрдө. Жашыруун иштеп аткан. Ошол жака барып,
кичине ошол жакта. Ошол жакта даярдык болду. Анан Лестерде, көбүнчө эшикте, спортивный площадкаларда даярдандык. Лейкалардын жанында. Но бирок жакшы условия болбой калган үчүн ушундай себеп болду. Жакшы даярдык болгон жок, азыркыдай. Азыркыдай даярдык болгон. Түшүнүктүү. Open FC'ден кийин Арген мен сага бир жолу байланыштым. Арген эмнеге жок болуп кеттиң? Мындай көп убакыт жок болуп кеттиң да. Мен билем да, мындай айтканда сенден бир жакшы спортсменсиң. Жаздым, Арген эмне жок болуп кеттиң? Сен айттың, кийинирээк чыгабыз дедиң. Ошол убакыт, мисалы 3 айбы же 2 айбы, эмнеге сен кайра спортко жолай тартпай калды? Ошол жөнүндө айтып берсең. Биринчиден 2 айдай депрессияда болдум мен. После ошо Вячеслав Сюшев менен урушкандан кийин. Печиңге нокаут болуп калдык. Кийин негедир ар ким ар нерсени жазып, өзүлөр эле конечно көңүл бурбасаң деле баары жаныңдагы адамдар айтат экен. 2 айдай депрессияда болдук. Семейный, мен больницада жатып калдым бир айдай. Ден соолукка байланыштуу. Ооба, ден соолукка байланыштуу бир. Кыскасы оор эле күндөр болду депрессияда. Түшүнүктүү. Ойлонуп. Себеби сага мындай айтканда бир элдин сөзү дагы кичине оорчулукка туура келди. Ооба. Ошолой. Алар эми экран артында билишпейт дегендей. Бул жакта канча эмгек, канча мээнет экенин. Ооба. Албетте ошол дагы себеп болду. Кичине дем алабы дедик. Депрессия болду 2 айдай. Кайра кийин уже более өзүгө келип кайра баштадык. Кайра спортту баштадык. Азыр эми Арген Чыракбаев 25-июнда азыр сен айткан Амир Алиев менен урушат. Амир Алиев менен беттешти канча аралыкта алдың? Ошол сен өзүң айтып аткандай бир кыска аралыкта алып алган жоксуңбу же кандай? Жок, бул бойду 1 ай мурун алганбыз. Бардыгы жайында, даярдыктар жакшы буюрса. Бүгүн 13-июн. Азыр весогонкадабыз уже. 25-июнга дагы 17 күн калды. Секинден уже диета баштадык азыр. На легчайший вес урушабыз, промежуточный болот. 60 канчада? 61де. 61де, сен азыркы учурда канча килограмм чыгасың? 66. Жана дагы 5 килограмм ташташың керек. 5-6 килограмм. Да, жакшы. Арген айтсаң, ушул мушкер тууралуу, азыркы мушкер тууралуу рекорд канча экен, бойлорун көрдүңбү? Амир Алиев бул мушкер жаш мушкер экен азыр. Рекорду 4-0 экен. Пока что непобежденный боец экен. 4-0. Ооба. Так. Янигылса 2 бою бар экен, 1 боюнда бонус алган экен. Колено менен якутиялык боец нокаут болуп. Ну, особо стойкада урушканды жакшы көрөт экен. Как раз бизге по плану. Биз дагы стойкада урушабыз буюрса. Андан кийин Аргендан айтсаң эми ошо якутиялык спортсменди нокаут кылган экен. Сенде мындай бир коркунуч болбойбу, балким бир нокаутка учурап калам деген? Жок, ака. Бул спорт бизди алып жаткан, кайра бизди алыштı да алба. Коркуу жок. Жок, коркуу сезим. Коркуу жок. Эси коркуу сезим болсо, биз бул спортко келбейт. Наоборот, ал коркуш керекпи? Получается так. Получается так. Вот бир мындай алдында неме ниет кылып коелу, 1-чи раунд, же 2-чи раунд, же 3-чү раунд. Кайсы раундда биз Арген Чыракбаевден нокаут күтөбүз? 1-чи раундда аракет кылабыз буюрса, эси болсо 2-чи раунд. Болсо 2-чи раундда как обычно. Буюрса Арген досрочно утканга аракет кылабыз. Эси партерде калсак, то рычаг же треугольник бирдексе даярдап барабыз. А стойкада болсо биз до конца урушканга даярбыз. Целый 3 раунд. Даже кош берсе 5 раунд урушканга да даярбыз. Азыркы учурда кайсыл жерде машык атасың? Азыркы учурда Evolution клубда тренировка кылдым. Москва шаарында. Ооба.
Бул залда көпчүлүк биздин бир жакшы мушкерлерибиз бар. Адилет, Сыймык, жана Данияр, жана Низам деген жигиттер бар. Тренировка кылышат. Бул жерде Бул жердин условиясын айтып берсек, мындай канча убакытта, кайсыл саатта келип, кандай тренировка кылсаң болот, ошол жөнүндө. Бул жер безвыходной иштейт, биринчиден. Суббота, воскресенье күндөрү короткий день. Майрамдарчы? Майрамдар билбейт экенмин. Мен анткени бул жерге келгениме 1 ай болду, 1 айдан ошол жерде. Эртең менен саат 9-да ачылат. Кроссфит болот бул жерде. 11-де как положено тренировка. 11-ден 1-ге чейин. Айрыкча профтор саат 11-ден 1-ге чейин тренировка кылышып, андан кийин үйлөрүнө барып эс алып, кайра саат 5-те келип, же тайский бокска, же борьбага. Бул залда мен байкашымча азыр эле көрдүк, UFC'нин мушкери машыгат экен, андан кийин ACA'дин чемпиону Олег Борисов машыгат, Расул Мирзаев машыгат. Али Багаутдинов, известный боецтер көп эле. Алар менен мындай спарринг партнер болдуңбу? Ооба, болдук. Алар сага жардам беришет. Как жаш мушкер катары. Ачыгын айтыш керек, ар ким өзүнө. Тажикстандык боецтер бар, алар өздөрү менен өздөрү. Кыргыз боецтер, биздин күчтүү жигиттер баардыгы ушул жерде экен. Уровень тоже күчтүү экен бул жерде. Ушул жакта тренировка кылып, баарына сунуштайт элем, ушул жерде даярданып бойлорго чыккан. Түшүнүктүү. Анан кайсыл бир белгилүү спортсмендер багындырдың бул жерден? Али Багаутдиновду бууп тур деп уктук. Расул Мирзаевду дагы бирдемге кылып тур деп уктук. Расул Мирзаны көрдүк, мындай качындап. Түшүнүктүү. Ошол анда сөздүн жыйынтыгында өзүңдүн бир жердештериге же болбосо эмеге бир агайларга, машыктыруучуларга жана бир болсо эгер спонсоруң болсо, спонсорлорго бир ыраазычылыгыңды билдирип кетсең болот экен. Бул мага жардам берген өзүмдүн досторум, айылдаштарым, досторум бар азмын. Агаларыбызга кимде ким, мен бул спортто көп нерсе болуп кетет, така. Спортто көп нерсе болуп кетет. Кимде кимдин көңүлүн оорутуп, досторумун, агаларымдын көңүлүн оорутсам, баарынан кечирим сурайм. Көп кээде өзүң билбей каласың, звездный болезнь деген нерсе болот. Өзүң билбей каласың. Ошон үчүн баарынан кечирим сурайм. Эгерде мен кечирим сурап келем негизи. Кээ бир адамдардын көңүлүнө бир сөз менен же болбосо бир поступка менен бир эметип койсом кечирим сурайсың. Баардыгынан кечирим сурайм. Мен бул беттешиме мен үйдөгүлөрүм күтүшөт, айылдаштарым күтүшөт. Үйдө апам, атам, карындашым, карындаштарым. Мен үчүн ошол чоң мотивация. То, что үй бүлөнүн мындай айткандагы поддержкасы сен үчүн бир чоң мотивация. Үйдөгүлөр каршы эмес бул нерсеге. Атам өзү спортсмен болгон. Спорттун волейбол түрү боюнча. Үйдө бизде ушундай спортивный неме, жашоо айтат. Өз үй бүлөдө бир эле мен тренировка алгам. Мен ушул эмне ушул спорт менен үйдөгүлөр айтышат, болду уже ташта, спортуңду коюп тур. Уже келечекти ойлош керек депчи. Үйлөнүшүң керек. Типа ошол сөздөр айтышат баардыгы. Но бизде ушундай раз ушул спортко келдик, ушул жактан результат калуу деп жүрөбүз. Элибиздин, жерибиздин намысын тергечүүгө деп. Азыркы айтып өткөн баардык сөздөрдүн баардыгы ачык, баардыгы туура. Ачыктан ачык азыр биз көз маек кылдык десек болот. Анан айта кетчү нерсе, менеджери Марат Байкеге да чоң рахмат. Анткени ал кыргыз спорту үчүн, кыргыз жаштары үчүн азыр именно ушу ММА жагында бизде мыкты, таланттуу көп жигиттерибиз бар. Ошолорго колдоо керек. Биз бири-бирибизди колдобосок, биз эч ким колдобойт.
эми айтайын дегеним биздин Хабибтин командасы же Шлеменконун командасы же Емельянконун командасы келип бизди колдойт. Биз бири-бирибизге жардам беришибиз керек. Эч качан бөлүнбөшүбүз керек деген ушундай сөздөр айткым келет. Кыргыздар барыңыз биригип бир күчтүү бир команда болушубуз керек деген сенин бир ниетиң бар. Ооба. Буюрса ал күндөрдө алыс эмес болуш керек. Иншалла буюрса. Анан арге бир эмеге айланган вопросто UFC'ге кайсыл биздин кыргыз мушкер биринчи чыгып калат, бул сенин оюң? UFC'ге просто виза керек, ака. Виза керек, бар. Кимиси биринчи чыгат. Аны точно айта албайм, ака. Бирок Кубаныч Абдисалам чыкса болот. Жакыныраак. Бул сенин оюң боюнча. Ооба, уровень жетип калган ал жака. Анткени анда Брейвтин поясу бар. Кичине колдоо керек. Эси бизди өдө жактан баарды колдоп, агаларыбыз бизди колдосо, не только эсе эмес, UFC'нин да поясына жеткенге аракет кылабыз. Анан Арген Чыракбаевда планы барбы UFC'ге барайын деген? Пока что бизде целибиз азыр эсей. Азыркы эмеңиз эсейге кириш. Как сказал казахстанский воин Евгений Егемберди, эсей для меня это олимпийские игры. Ниетибиз эсейде азыр. Буюрса эртеңки боюбузду утуп, андан кийинки чоң лигага Аракет кылуу деген ниетибиз бар. 61 килограммда именно Кыргызстандын атынан чыкканга аракет кылабыз буюрса. То есть эсей для меня UFC деген эле, ака. Азыркы учурда. Все, чоң рахмат. Анда Арген сага да ийгиликтер каалайбыз. Алдыңкы беттешиңе ийгилик каалайбыз. Жеңиш күтөбүз. Сага буюрса колдон келишинче болейт этебиз. Сиздерге да чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик, атайын убактыңыздарды бөлүп, ушул бизге атайын убактыңыздарды бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат, ака. Конечно. Все. Достор, силер менен көрүп атканыңардай жаш, мыкты, таланттуу спортчу Арген Чыракбаев болду.